Мурунку видеодо сиздер менен онкология эмне, анын белгилери, анын себептери жөнүндө сөз кылган болсок, азыркы видеодо онкологияны кантип аныктоо жөнүндө сөз болмокчу. Онкология ооруларын аныктоодо биз эки гана методду колдонобуз. Биринчиси инвазивдүү, экинчиси инвазивдүү эмес. Инвазивдүү метод катары биз организмдеги шишиктен алынган же болбосо органдагы залалдуу шишиктен алынган бөлүкчөнү микроскоптун жардамы аркылуу көрүү аркылуу тарыпты аныктоо. Организмдеги клеткаларды көз менен көрүү мүмкүн эмес, ошон үчүн микроскоптун жардамы аркылуу биз аларды морфологиялык жактан шишиктин кайсыл түр экендигин жана анын түзүлүшүн аныктай алабыз. Ал эми экинчи метод катары бул инвазивдүү эмес методдор колдонулат. Буга эмнелер кирет? Биринчиси компьютерный томография, экинчиси МРТ, үчүнчүсү ПЕТ-КТ, төртүнчүсү УЗИ, бешинчи катары бул залалдуу шишик аркылуу организмден бөлүнүп чыккан заттардын топтомун же болбосо жалпы түшүнүк катары онкомаркерлер аркылуу гана аныктап биле алабыз. Ал эми бул изилдөө жолдору бизге организмдеги залалдуу шишиктин көлөмүн, анын тыгыздыгын, башка органга таркаган же болбосо бир гана органда жайгашкандыгы, ал эми ошол эле учурдагы жанаша жайгашкан бездердин чоңоюусу же болбосо аларга таркабагандыгы жөнүндөгү так маалыматты бере алат.